15 уктуруу. Апкоттон жүрүп, бир палатадан чыгып, экинчи палатага келатканда, агайым Эгембердиев баарынын көзүнчө дагы мени тилдеп, кемсинтип кирди. Ошондо мен дагы жыйылып, тормузум отказ кылып, жарылайын деп калсам керек. Мен дагы маңдайына тура калып, ушул күнгө чейин мен чыдап, улуулугуңузду сыйлап, унчукпай чыдап келдим эле. Сыйлаганды билбеген акмак киши экенсиз, деп салдым. Агайым титиреңдеп, мен сени түбүң менен жоготом, деп жиберди. Жогото албасаңыз, деп жибердим. Согушубуз кыргыз тилинде жүрүп атат. Карасам жаныбызда эч ким жок. Баары туш-тушка качып кетиптир. Рахия Усмановдун аялы ушул эле түшүндү биздин согушканды. Эгембердиев кийинип алып, шашкан бойдон кетти. Институтта директордун илим боюнча орун басары болуп калган. Мен да отуруп эс алып калдым. Максим Ефимовичке Рахия кирип түшүндүрүптүр. Профессор чакырып: «Ай, Мамбет, опять сорвался», деп. «Осторожно болбойсуңбу? Кичине токтолуш керек го. Эгембердиев илим доктору. Сенден көп улуу. Көтөрүп, сыйлап койсоң болот эле», деп акыл айтып, бир чети жемеледи. Мен: «Максим Ефимович, сиз мүмкүн билбегендирсиз. Качанга чейин мунун издеваться эткенин мен көтөрүшүм керек. Келгенден тартып, эртеси эле мага жабыша баштады. Нечен кирип өзүнө түшүндүрдүм, болбоду. Аягында ушул болду. Мунун баарын жасаган, мунун ташын айлантып салгандар могу эле сиздин ассистенттер», дедим. Максим Ефимович капа болуп: «Эми чатакка айланды го», деди. Мен: «Аныгы туура болсо, анда мен кете берем», дедим. Кошумчалап койдум: «Максим Ефимович, мен коркпойм. Менин күнөөм жок». Шылкыйып үйгө бардым. Сокен билди. «Эмне? Бир жериң ооруп турабы? Эмне кабагың ачылбай калган?» дейт. Мен болгондо айтып бердим. Бир районго кетмек болдук десем, Сокен токтоосуз: «Сен ошону көрмөксүң», деп турбайбы? Таң аткыча уктаган жокмун. Эртеси эртең менен шылкыйып ишке келдим. Кадимгидей күнүгө болчу 5 минутка деп коебуз. Саат 8-де башталат. Күтүп отурам. Эми Эгембердиев угузат го деп. Эгембердиев туруп: «Максим Ефимович, могу Мамакеев сиздин аспирантпы?» деп. Максим Ефимович: «Ооба, меники», деди. «Андай болсо, бул аспирантыңызды мен экинчи тааныбайм. Тааныгым да келбейт», деп жиберди. Мен да тура калып: «Мен дагы сизди көргүм, тааныгым келбейт», деп жибердим. Чыгара алган жок. Андан кийин улуу киши эмеспи, саламымды жазган жокмун. Агайым бир да жооп бербейт. Мен ал киши үчүн жок эле болуп калдым. Күндөр өтүп атты. Бу киши Токтогулдук экен. Кадимки эле Токтогулдун ырындагы Эгемберди дегендин баласы. Токтогул районунан көп ооруган адамдар келе баштады. Биздин жерден чоң докторубуз, профессорубуз бар деп жаткызып, Эгембердиев операция жасай баштады.
негедир өлө баштады. Bir күнү бизде мединститутта патоанатомия деген кафедра бар. Бул жерден өлгөн адамдарды союп, биздин койгон диагноз туура эмес болуп, эгер ката кетирип койсок, ошону таап, туура чыкса, сөз жок. Эгер бизден ката кетип, ооруган адамды өлүмгө алып барса, анда ушул кафедра патоанатомиялык конференция өткөзүп, бүт врачтардын көзүнчө биздин кетирген катаны айтып, анчейин ката болбосо, жалпы талкуу болуп өтөт. Эгерде ороюраак кетип калса, анда жасаган хирург жаза алып калуусу мүмкүн. Эгембердиевдин кетирген каталары өтө орой экен. Ошондо Малышев деген профессор өтө сылык, өз ишин жакшы билген адис эле. Сылык сөз менен Эгембердиевди көп сындырбай, кемчиликтерин айтып, мындай операцияларды сиз жасаганда абайласаңыз, кээ бирлерин кийинчерээк жасасаңыз, деп эскертүү берди. Анда Акунбаевден эле кийинки илим доктору Эгембердиев болчу. Акунбаев менен жашташ. Мен кийин билсем, бул киши хирург болуп деле жарытпаптыр. Жалаң эле чоң кызмат, оозу менен иштеп көнүп калса керек. Кийинчерээк жашы улгайып баратканда, ошондо ойлонуп, хирург болгусу келип, анда кадр жок. Ленинградка докторантурага окууга жөнөтүп, доктор болуп келип атпайбы? Көрсө, илим доктору менен хирургтукка таптакыр ал киши келишпеген экен да. Сезип калдым. Эми үчүн бул кишиден көп майып болуп атат деп. Кандай хирург экенин, хирургтук билимин текшерген киши жок. Болбой эле операция жасап атат. Операция жасаган сайын мен кирип, артына стол коюп чыгып, башынан аягына чейин карап турчу болдум. Бизде хирургияда жаш, тажрыйбасы жок хирургдар жардамчы болуп, карап туруп үйрөнөт. Операция жасап аткан хирургтан карап турган хирургдар түшүнбөгөн жерин сурап, хирург айтып, түшүндүрүп берүүгө милдеттүү. Хирургдар операция убагында ар кандай ооруларга кездешет. Кээде убагында өтүшүп кете элек болсо, ички органдары анчейин бузула элек болсо, жасап көнгөн хирург үчүн оңой эле. Кээде кезигет. Ушунчалык өтүшүп кеткен. Кеч келет. Кээси чыдап, билгенче дарылап жүрүп, ичин ачканда, кайсы орган каякта экенин таппайсың. Бири-бирине жабышкан. Мына ушундай убакта канчалык тажрыйбалуу хирург болбосун, кыйналат. Начар билген хирург, техникасы начар, ар жагында запас билими болбосо, көп катачылыкты кетирип, жасаган оорулуусу майып болуп, же башка татаалдашууга дуушар болуп калышы мүмкүн. Дагы бир жагы, кыйынчылык болуп калса, билбесе, ошол жерде эле чукулап, ары бери алмаштырып, тыткылай берет. Агайымдын кемчилигин толук билип алдым. Операция жасап атканда, ошол чукулап калган убагында мен агай деп суроо бере баштоочу болдум. Кызыгы жооп бербейт. Эртеси 5 минутка өткөзөт. Ар дайым мен Максим Ефимович, мен бул жерде окуюн, хирургияга үйрөнөйүн деп жүрөм. Операция убагында Зыфар Эгембердиевичке билбеген жеримди түшүнүп алайын деп суроо берсем, эч жооп бербейт. Десем, Максим Ефимович унчукпайт. Эгембердиевке теңелбейт. Себеби бул кыргыз. Чатакташсак, ордумду алып коет деп. Жалгыз доцент Снежко Яков Макарович, улгайган адам, стоматология доценти. Ушул киши чыгып, качан жашылуу, тажрыйбалуу хирургдар операция жасап аткан учурда, карап турган хирургдар суроо берсе, бербесе дагы түшүндүрүшкө милдеттүүбүз, деп туурасын айтты. Мен билип алып, Эгембердиев операцияга кирер замат, мен артынан кирип, даярмын. Агайым сезип калды. Менден чочкансып калды. Операция жасап атат. Ашказанында жара бар. Ошону
ашказандын 3-тен 2 бөлігін алыш керек. Дағы қиын жеріне келгенде сұрау бердім. Дағы үн шықпайды. Мен: «Ағай, эмчүн жооп бербейсиз?» деп тақып тұрып алдым. Ачуу сабдан келіп, мага кайрылып тұрып: «В конце концов, будешь молчать или нет?» дейт. Мен тартынбай тұрып: «Эми үчүн мен молчать этишим керек? Мен үйрөнөйүн деп келдим. Вы должны отвечать» десем, агайым столдун үстүндө турган хирургиялык аспаптарды ала коюп, терезени бир урда эле килейген 2 кабат терезе талкаланып кетти. Мен: «Эми сиз за хулиганство отвечать этесиз» деп чыгып кеттим. Ошентип агайымдын начар жагын таап алып, өзү байкап калды. Мени багындыра албастыгын. Хирургияда мен ар дайым ушул күнгө чейин айтып келатам. Операцияны тил менен жасай албайт. Хирургдун башы менен колу шайкеш келиш керек. Кокус кээде хирургдардын башынан колу мурунураак кетсе, анда дагы ооруган адамдын шору. Хирургиянын дагы бир өзгөчөлүгү, анын наамы, чоң кызматтагы даражасы дагы жардам бербейт. Эгерде хирургдун билими жок болсо, биздин кесип так кесип, физик, химиктердикиндей. Биздики адамдын ден соолугу үчүн арналган. Так дегенибиз операциядан кийин же айыгып кетти, же майып болуп калышы көрүнүп калат. Башка кесиптер, мисалы врач-терапевттер, булардын диагнозу туура болсо, ошого карата так дары берилсе, айыгып кетет. Ошентип агайым акырындык менен түшүнө баштады менин ким экендигимди. Тиги ассистенттер ким экенине көзү жетти. Бир күнү: «Ай бала, бүгүн саат 3-тө үйгө келип кетчи» дейт. Мен: «Макул агай» дедим. Үйү ошол биз иштеген ооруканадан ары бир кабат рентген борбор. Анын артында узун кабат эски үйлөр бар эле. Ошондо бир жарымын Зыфар Эгембердиев, бир жарымында профессор Круглов турат экен. Туура 3-тө кирип бардым. Анда агайдын аялы Айдарбекова Рафа Иманалиевна экен. Үйүнө кирип, бир нече бөлмө жасалганын, мебелдерин, идиш аяктарын көрүп, мындайды мурун көрбөгөн жаным таң калып, эсим ооп калды. Отурдук. Тамак жасап коюптур. Рафа эже кичине сухой вино берди. Курсагымды тойгузду. Анан агайым ачыгын айтты: «Мамбет, мени кечирип кой. Менден кетип калыптыр. Чынында эле тиги аялдар, ассистенттер келер замат сени жамандай берип, ошолордун тилин алып, катачылык кетирип койдум» деди. Мен: «Агай, сизге кирип, ушунун баарын эскертип айтсам, болбой, укпай койбодуңуз беле?» десем: «Мамбет, мындан ары ынтымакташтешели, жакшы жүрөлү» деди. Мен: «Макул агай» деп чыгып кеттим. Ошондон кийин учурашып, сүйлөшүп калдык. Кийин биз Максим Ефимович болуп, госпиталдык хирургия 2-ге бөлүнүп, Эгембердиев ошол эски имаратта калды. Биз Бишкек темир жол станциясындагы Казакстанга караган ооруканага хирургия бөлүмү кичине эле бөлүм, 30 орундуу, аргасыздан ошол жакка көчүп бардык. Алыс эле. Анда машина, автобус, троллейбус деген жок. Чиркөөнүн жанында турчубуз. Күнүгө жөө барып, жөө келчү элем. Андан кийин чоңойгондо доцент, профессор болгонунда деле хирургдар бири-бирибизди көзөмөлдөп, эмне иш кылып жатканын билип турчу элек. Эгембердиев көзү өтүп кеткиче илим жагынан болсун, операция жасаган жагынан болсун, көрүнүктүү иш кыла албай кетти. Кийин мамлекеттик экзаменде чогуу экзаменатор болдук. Мен доцент болуп калдым. Ахунбаев, Круглов, Фридман, Знаменский экзаменаторлор. Биз комиссиянын мүчөлөрүбүз. Укчумун, билчүмүн. Ахунбаев менен Эгембердиев
Bular өлгүчө бири-бири менен кармашып өтүштү. Мамлекеттик экзамен жүрүп атат. Күнүгө ар бир кафедра кезектешип, экзаменден кийин чай беребиз экзаменаторлорго. Комиссия мүчөлөрү сүйлөшүп, пикирлешип, кээде талашып, чатакташып баа коймой. Дагы эки агайым болгор болбостон чатакташып кетишти. Чатакташканда кызаңдап, өңдөрү бузулганга чейин кемситкен сөздөрүн да айтып жиберчү. Эгембердиев анчейин сөзгө, тамашага жок, чукчуңдаган киши эле. Акунбаев биринчиден күчтүү хирург. Күчтүүлүгүнө салып, орой, сөгүп калчу. Эгембердиев чыдабай чыга качты. Ошол күнү Эгембердиев чай бермек. Кезек ошол кишиники эле. Сумкасын ала коюп жөнөдү. Мен артынан кубалап чыгып, айтпадымбы? Бетибиз ачылып, ачык сүйлөшкөнгө чейин жетип калдык эле. Агай, бүгүн чай берчү сиздин кезегиңиз. Жок дегенде сумкаңызды таштасаңыз десем, бербейм, деп кетип калды. Кайра Исаконовичке урушпай кое турбай, мына эми ачка чайсыз калдык десем, ошонун чайын, деди. Кийинки жылдарда бечара Зыфар агайым уккан деле жок элек. Ленинградка дарыланганы кетти. Келип калды. Эч ким сурабайт. Өзү айтпайт. Өңү жаман, арыктаган, купкуу. Чыдабай бечара киши мамлекеттик экзаменге келип, экзамен алышып атат. Бүткөндөн кийин чай иче баштадык эле. Берген кафедра палоо жасап келген экен. Аны жедик. Бүткөндөн кийин Исакунович: "Ай Мамбет, мен ала кетчи", деди. "Макул агай", деп Москвич машиналы болуп калдым эле. Совет көчөсүнөн ылдый түшүп келатабыз. Жолдон Исакунович: "Ай Мамбет, жанагы чыйылдаган неме ашказанын алдырып келди деп укпадык беле", дейт. Мен кимди айтып атканын түшүнүп туруп эле: "Агай, чыйылдаганыңыз ким?" десем, "Ошону билбей калдыңбы? Эгембердиевчи", дейт. Мен: "Ооба, мен да уктум эле. Ашказаны рак болуп алдырыптыр", дедим. Исакунович: "Ай, ушунун ашказаны соо эле го", дейт. Мен: "Аны кантип байкадыңыз?" десем, "Палоону суунганына караганда", деди. Мен институтта партбюронун мүчөсү болуп калдым. Эгембердиев парт билетин жоготуп жибериптир. Ал убакта парт билет жоготсо чоң чатак эле. Эгембердиев Рафа Айдербекова менен ажырашып, мурунку аялы акушер-гинеколог доцент Булатова эле ошону менен жарашып алып кетип калыптыр. Партбюрода партиядан чыгарылсын дегенге чейин барышты. Стажын, жашын карап атып, катуу сөгүш жасасы берилип, райкомго жөнөтүлдү. Кийин парт билети берилди. Берилген күнү үйүнө, поштанын ящигине эски парт билетин салып таштап кетишиптир. Ошол убакта Рафа менен чогуу иштешип калдык эле. Мен ушуну Рафа эже жасады го деп жөн эле тамаша кылсам, Рафа эже: "Чын эле мен жасадым. Мунун мага кылбаганы жок. Бул жагынан өчүмдү алдым", дейт. Ошондон кийин Эгембердиев тез эле кайтыш болуп кетти. Мен айтпадымбы? Өзүмдүн начарлыгымды билип, ушунчалык жанталашып окудум, аракет кылдым. Ушул күнгө чейин окуучуларыма ар дайым айтам: адам жеңбеген нерсе жок. Эгер көңүлдөнсөң, аракет кылсаң, жеңбеген нерсе болбойт. Буга мен 5 колумдай ишенем. Ошентип аракет кылып жүрсөм, мени Шериф деген чакырып жатат дейт. Шериф дегенди билбейт экен. Институтка барып, анатомия кафедрасына кирип, бир эшикти ачсам, такыр баш киши отурат. Мен ойлоп турмун, Шериф деген бул орус киши го деп. 2-3 эшикти ачсам, киши көрүнбөйт.
Кайра ошол киши отурган эшикти ачып, агай, шериф дегенди издеп келдим эле, кайда отурат десем, ушундай ачуусу келди. Кир бери, деди. Кирип барсам, ушул күнгө чейин шериф ким экендигин билбесең, акмак, шериф деген мен болом, деп төшүн бир койду. Жердин катуусунан эле араң калдым. Ит эле болдум. Агай, кечирип коюңуз. Байкабай, билбей деп тантырадым эле. Бир топко чейин оңоло албай, ачуусу тарабай туруп алды. Бир аздан кийин отур деди. Отуруп калдым. Кирип келатканда эшиктин астында эмне деп жазылып турат? Окудуңбу? Дейт. Окудум агай, дедим. Эмне деп? Путь к хирургии через анатомический театр деп окудум, дедим. Ал убакта Шериф агай анатомия кафедрасынын башчысы жана декан экен. Мени чакырткан себеби, сен хирург болгуң келеби? Дейт. Агай, хирург болоюн деп, хирургия кафедрасында хирург болуп иштеп атпаймынбы? Дедим. Жок. Чыныгы хирург болгонго аракеттенесиңби? Дейт. Агай, болгонго аракет кылам, дедим. Эмнеге чакырганын, сурап аткандарын түшүнгөн эле жокмун. Ойлодум, мени менен эмне иши бар деп. Агайым айтты. Сен анык хирург болгуң келсе, анатомияны үйрөн. Ансыз сен жакшы хирург боло албайсың. Анатомияны үйрөнүш үчүн студенттерге сабак беришиң керек, дейт. Анатомияны биринчи, экинчи курста окушат. Тез эле расписанияны көрсөттү. Мә, могу расписанияны көчүрүп алып, эртеңден баштап биринчи курска анатомиядан сабак бересиң, дейт. Мен мындайды күтпөгөм. Оюмда жок нерсени айтып атат. Ай, мен кантип сабак берем? Анатомия өтө татаал. Эчтекени билбесем. Анын үстүнө хирургияны деле анчейин үйрөнө элекмин. Убактым жок, деп болбой койдум. Кетейин деп тура калсам, отур, деди. Отуруп калдым. Ачык орой сүйлөдү. Акмак. Сени киши болсун деп атам. Бир убакта ыраазы болосуң. Хирургияңды ташта деген жерим жок. Түштөн кийин, саат 2ден кийин иштейсиң, деп расписанияны жазып, сеткага адамдын сөөктөрүн салып берип, бир жума убакыт, ага чейин даярданып, сабак бере башта, деп узатып жиберди. Түз эле профессорума сөөктү көтөрүп алып кирип бардым. Максим Ефимовичке болгонун баарын түшүндүрдүм. Ал кишим дагы Москвада Огнев деген атактуу хирургка анатомиядан ассистент болуп иштеп келген экен. Ушунча кубанды. Шерифка макул бол деп. Ошентип бир жумадан кийин анатомиядан сабак бере баштадым. Күн түн дебей окуганым, жаттаганым анатомия. Анатомияны биринчи, экинчи курста мен деле окугам. Бирок ар дайым окубай жүргөндөн кийин эсиңде калбай калат экен. Ушул күнгө чейин мен окуучуларыма, хирургтарыма айтканым, жакшы көргөнүм хирургия болсо, экинчи жакшы көргөнүм анатомия. Менин 4-чү ыраазы болгон адамым ушул. Аттокур Шиладович Шериф. Шериф агай менен анатомияда чогуу иштеп калбадымбы? Өзү ушундай таза, ишин ушунчалык жакшы билген, адамгерчиликтүү, түз айткан сонун киши эле. Анатомияны кыргызчага которо баштады эле. Кайтыш болуп, аягына чыкпай кетти. Тазалыгына мындай мисал. Мединститутка бир топ еврейлердин балдары директор Нургазиеванын жардамы менен өткөн экен. Бул еврейлердин группасы көп жыл мурун уюшкан укмуштар эле. Ошолордун баары соттолуп, кээси атылып кетти. Алардын балдары да бар эле. Мунагай
декан катары билчү экен. Кандайча институтка алганын Нургазиеванын өзүнө ачык айтып, экөө кармашып кетет. Эсимде, агай ичкиликке берилип, оорлуу болуп калды. Ошол убакта коюп алып, жакшы жүрдү эле. Нургазиева менен урушкандан кийин кайра ичип алып, жаман болгон. Бул агайыма таң калганым, ыраазы болгонум, мени анчайын деле тааныбайт. Менин деле анчайын тааныштыгым жок. Анан кандайча мени чакырып, анатомияга ассистент кылып, болгон жакшы ниет, акылын айтып, таалимин берди. Анын маанисин ошол анатомияда ассистент болуп жүрүп түшүндүм. Адамдын дене түзүлүшү ушунчалык кыйын, татаал. Кудай Таалам кантип ушинтип жаратканын билбейм. Ушул убакка чейин ойлойм. Адамдын денесине окшош, бири-бирине чырмалышкан татаал эч жерде жок болуш керек. Канчалык татаал аппараттар, машиналар, техникалар чыгып атат. Самолет, космостук ракета жана башкалар дегендей. Бирок адамдын денесиндей түзүлүш менимче эч бирөөндө жок. Бизде хирургдардын көпчүлүгү адамдын анатомиялык түзүлүшүн толук билбейт. Бая үйрөнүп, техника жагынан операция жасашты билет. Бирок терең биле албайт. Мен өзүм анатомияны терең түшүнө баштагандан тартып, хирургия эмне экенин аңдап, жакшы көрүп иштеп калышымдын дагы бир себеби ушул. Операция убагында ар түрлүү ооруларга кезигебиз. Мисалы, ичин ачканда өтүшүп кеткен оорулар. Ушуну өтүшүп кеткенин себебинен ички органдар бири-бирине жабыша берип, кайсы орган кайда жатканын баш аягы табылбайт, билинбейт. Ошондо анатомияны жакшы билбеген хирургдар өтө оор абалга кабылып калат. Артынан эле ошол жасап аткан убакта ар түрлүү кокустуктарга учурашы мүмкүн. Себеби ошол көрүнбөй аткан органдардын артында, же капталында кан тамыры, нерв системасы өтөт. Эгерде ушунун бирөөсүн кесип же байлап алсаң, чоң кырсыкка же башка кабылдоолорго алып келиши мүмкүн. Ошол еврейлер камалганда, алардын камалганын да эч ким билчү эмес. Ушулар менен Таласбаев, Дүйшеналиев дегендердин кылмыштары ашкерленген. Таласбаев фабриканын директору, Дүйшебаев Мампландын төрагасы эле. Еврейлер бул экөөнү колго түшүрүп, өзүлөрүнүн шайкаларына кошуп алып жүргөн экен. Кийин бир топ еврейлер менен бул экөө тең атылып кеткенин билем. Мен билип, эсимде калганы, кандидат болуп, хирургиялык ишим ийгиликтүү алдыга кетип жаткан маал эле. Урматтуу радио угуучулар, сиздер адабияттуу уктуруубуздан Кыргыз Республикасынын баатыры, академик Мамбет Мамакеевдин «Мезгил жана инсан» аттуу автобиографиялык чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Бекболиевдин көркөм окуусунда уктуңуздар. Көркөмдөп музыкалаштырган Жыргал Аманова.